ар бир адам ошо орозо келатканда сүйүнүч менен, кубаныч менен тосуп алыш керек. Мурунку салафы салихиндер, алдыңкы муундар Рамазан айын ушундай кубаныч менен күтүшчү экен да. Ибн Ражаб рахимахулла айткандай, өзүнүн Латаифул Маариф деген китебинде, мурунку салафтар Рамазан айын 6 ай бою күтүшчү экен да. Тозуп, сүйүнүп ушу бизге Рамазан айы жетсе экен деп. Анан Рамазан айы келгенден орозо кармагандан кийин кайра 6 ай бою Аллах субхана таалаган дуба кылып тилешчү экен да. Алла таала бизден ушундай кабыл кыл депчи. Анткени бул өтө чоң баягы ибадаттын убактысы болуп атпайбы Рамазан айы. Ошо дубалардын бири Яхья ибн Аби Касир деген чоң аалым айткандай, дубалардын бири мындай деп дуба кылышчу экен да. О Алла таала бизге Рамазанды жеткир, же болбосо ар ким өзү дуба кылса, мен Рамазанга жеткир, жана Рамазанды мага жеткир. Андан кийин Рамазанды менден кабыл кыл деп ушундай дуба кылышчу экен да. Демек, мына алдыңкы муун, ушу биздикке үлгү боло турган салафы солихиндер Рамазан айы келатканда аябай сүйүнүп, кубаныч менен тосуп даярданышкан.